Эгер иштериң жүрүшүп, тез байып кетип, акчаң көбөйүштү кааласаң, ден соолугуң сак болушту, өмүрүң узун болушту кааласаң, анда бир туугандар менен мамилени бекем кыл. Ошондо береке болот. Пайгамбар да айткан, ким өмүрүнүн узун болушун кааласа, рызкысынын кең болушун кааласа, анда ал адам бир туугандар менен болгон мамилесин бекемдесин. Бирок ким аны тепирисин кааласа, иши жүрүшпөй, акчасы жетпей, акчадан кыйналып, ооруп, тез эле өлүп калышты кааласа, анда бир туугандар менен мамилесин үзсүн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Бул ла ядхул джаннатал кати". Бир туугандар менен мамилени үзгөн адамдар жаннатка кирбейт деген. Эми бул дүйнөдө кыйналып жашап өлүп кетерсиң, эчтеке эмес. Бирок акыретке барганда дагы бир тууган менен мамилени үзгөнүң себептен тозокко кирип кете атпайсың. Ошондуктан бир туугандар менен мамилени бекемдөө бул фарз экендигин эстен чыгарма. Баса, бир туугандар кимдер? Булар бир эне, бир атадан туулган балдар, же бир атадан же башка энелерден туулган. Кыскасы бир туугандар, эже карындаш, бир тууган агайын.